Урматтуу көрүүчү, биз бүгүн белгилүү окумуштуу түрколог Кадыралы Коңкабаев менен маңдай теске маек кылабыз. Бул киши соңку убактарда негедир көрүнбөй кетти. Анан эмне багытта иш кылып атканынан азыр кабардар болосуздар. Мен кубандырганы биздин жанагы фармацевт өндүрүшүн жолго кое албай келатабыз. Кыргызстандын жаратылыш ресурстарында дары чөптөр көп деп какылдап какшап жүргөндөр көп эле да, бирок ошону экспорттоого, өндүрүшкө салууга биздин деги адистер бар бекен, ошону биз соода булагы катары жолго коюу аракети болуп аткандай да, айтыңыздар. Мына берген сурооңордун чындыктагы жагы бар, бирок белгисиз болуп кетти деген сыяктуу сөздөрүңүздө мен мисалы үчүн көрүнбөй калды да, мындай коомдук процесстерде ошондой болду. Мен 16-жылы Кыргызстандан Кипр Түрк Республикасына кеттим. Ал жакта Гране Америка университетинде түркологиялык изилдөөлөр жана түрк дүйнөсүн таанытуу деген бор борду. Ошол жерде 1,5 жыл иштеп, Кипр түрктөрүнүн 250 гигабайт материал чогултуп, изилдөөлөрдү жүргүзүп, ал жактан бир Кипр түрктөрүнүн бир кызды PhD түркология илимдеринин доктору кылып, дагы бир топторуна жол көрсөтүп, магистрлик диссертацияларды корготуп келдим. Анан үй-бүлө шарттарына байланыштуу Бишкекке келдик. Келсек эле Астанадан Эл аралык түрк академиясы бар эле, ошонун президенти Дархан Кыдыралы деген мырза ага бизге керек болуп атасыз деп чакырып, 4 жыл Астанада жүрдүм. Ошентип Кыргызстанда жок болуп калдым. Ал жакта бирок Эл аралык түрк академиясында көп жумуштар жасадым. 6 кыргыз, казак чыгармачыл интеллигенциясынын форумун өткөрдүм. 18-19-20 жылдарда өткөрбөйт, бирок акыркысы өткөн жылы мамлекеттик деңгээлде өттү. Бирок ушу түрк тилдердин интеграциясы мындай формалдык деңгээлде калып аткан жокпу? Эми Эл аралык түрк академиясынын эң башкы жумушу ошол түрк мамлекеттеринин интеграциясы боюнча концепция жазылып, ошол түрк мамлекет президенттеринин саммитинде 18-жылы Чолпон Атадагы саммитте кабыл алынган. Ошонун бери аябай көп жумуштар аткарылды. Мен башкасын айтпай эле коеюн. Кыргызстанга байланышкан 30дан ашык китеп чыгат. Кыргыздын чыгармаларын чыгардык, казактардыкын чыгардык, азербайжандардыкын кыргызча чыгардык, кыргыздардыкын башка тилдерге чыгардык. Чыгарып атканыңыздар жакшы го, бирок эффект берип атабы, жемиши кандай болот? Менимче биз жасаган жумуштар эффект берип атат десек болот. Себеби Эл аралык түрк академиясынын аткарган иштери мына түрк мамлекеттер уюмунун теориялык, айрым учурларда практикалык фундаментин түздү десек аша чапкандык болбойт. Ошол аткарылган иштердин натыйжасында, мисалы үчүн, Мажарстандын премьер-министри Орбан мырза айтты. Эл аралык түрк академиясынын жумуштарынын натыйжасында биз түрк мамлекеттер уюмуна кошулдук. Бул мисалы үчүн мамлекет башкарган лидерлердин баасына караганда абдан чоң жумуштардын бир практикалык көрүнүшү да. Бирок иш жүзүнө келгендечи, Европа өлкөлөрүнүн кызматташтыгычы сөз боюнча калбайт да, ишке ашыра алат да. Анан түрк тилдүү элдер, мусулман элдери бир уюм түзсө, кызматташууга келгендери сөз жүзүндө калып калат да. Ошол жагына менимче чынында эле 30 жылдык интеграциялык өз ара келишимдердин натыйжалары көп жыл учурда аткарылбай калганы чын, кагазда калгандыгы чын. Бирок бул 2009-жылы Нахичевандагы, Азербайжандагы демилге бүгүн түрк мамлекеттеринин уюмуна айланды. Түрксой уюму 93-жылдан бери иштеп атат мекемеси. Түркпа деген парламенттердин кызматташтык уюму иштеп атат Бакуда конторасы. Түрк мамлекеттеринин маданий мурастарын коргоо жана өнүктүрүү фондусу
Азербайжанда Бакуде иштеп атат. Ошондой эле Эл аралык түрк академиясы Астанада иштеп атат. Мен мынабереки өнүктүрүү боюнча эл аралык түрк мамлекеттеринин өнүктүрүү банкта ачылып кызмат көрсөтө баштады. Булардын баардыгы сөздө калбай ишке ашып келе жаткандыгынын белгиси да. Анда учурда ишиңиздерге келет, жана фармацевт өндүрүшү кантип жолго коюлат, кандай мүмкүнчүлүгүңүздү турмушка ашыра аласыз? Эми бул маселеге келгенде мен 10 чакты жыл мурда биздин академияда ошо Кыргызстандын чөптөрү менен иштеген окумуштуу Адилет Усупбаев деген жигитибиз бар. Ошо менен бирдикте мен баягы Кореяга барып көрүп таң калдым дагы. Биз Кыргызстандын дары чөптөрүнүн энциклопедиясын жазабыз деген идея чыгарды. Мен себеби Кыргызстанды кыдырып жүрүп, баягы табыттар, дары чөптөрдү пайдаланган ар кандай немелерин көп көрдүм. Айрым материалдар дагы чогулттум. Ошентип жүрүп биз финансылык мүмкүнчүлүк таба албай, себеби буга экспедициялар керек экен. Жөн эле сүйлөгөн сөздөн энциклопедия жасай албайсың да. Ошонун натыйжасында буга чейинки аткарылган иштер негизинен база боло албайт, аз алар. Мисалы үчүн Арстанбек Алтымышев агайдын жасаган иштери, кийин булардын баардыгы сол күндө эле эгемендик жылдарында таптакыр эле эстен чыга баштады. Бирок Кудайга шүгүр, кийинки жылдарда биздин мына Мед академиядан, Ош мамлекеттик университетинен бир-экин азаматтарыбыз чыгып, атайын ошо диссертацияларды жаздырышып, аракеттер жасашып, атайын чогултушуп келген. Бирок дары чөптөрү келгенде эсер учурунда 500 миңден ашык гербарий чөптөрдүн түрлөрү топтолуп сакталган биздин ботаникалык базабыз. Биздин азыр Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясынын биология институтунда турат. Ал институтта бүгүн 3 гана кызматкер иштейт. Жана Адилет Усупбаев деген жигит ушул быйылкы жылы биология илимдеринин доктору болду. Чөптөр боюнча ошонун ичинде эң башкы нерсеси дары чөптөр. Анан ушу биз ошо энциклопедияны жаза албай элек, анан мен Эл аралык медицина университетине ишке кирип, өткөн жылы ушуну колго алып, Кыргызстандын ушундай баалуу нерселеринин баардыгы талаада калып, тепсеңдиде калып, пайда келтирбей атат. Жерибиз бузулуп атат, экология деген бузулуп атат, дары чөптөрдү 30 жылдан бери, тамырынан бери казып, эмне деген акыбалга. Экологиялык кыйроого алып келип атат да, баягы бирок ошонун туура пайдаланууну билбей атабыз да. Анан кийин өткөн жылы ошондой Түркиядан, башка жактардан чакырып, биринчи Кыргызстандын дары чөптөрү потенциалы, изилдениши, колдонулушу жана келечеги деген темада конференция өткөрдүк. Быйыл мына 22-июнь күнү дагы өткөрдүк. Ал Кыргызстандын прессаларына айрым анча-мынча чагылдырылды. Эми бул жердеги негизги максат эмне? Кыргызстанда 4,5 миңден ашык чөптүн түрү өсөт. Ошон үчүн Кыргызстандын баалы экспортко чыгып атат да. Эми ошолордун ичинен бир 1000 тегерегиндеги айрым маалыматтарда Кыргызстанда өскөн чөптөрдүн баары эле дары деп эле ушундай деп айтып атат. Мал жегенден кийин анын баардыгы дары экендиги, кандайдыр бир азыктык ролу бар экендиги билинип турат. Ошондуктан адамга дагы, мал жаныбарга дагы колдонгон ата-бабаларыбыз ата заманынан бери колдонуп келген биздин илимий базабыз, элдик илимий базабыз. Анан ошолордун баардыгын бириктирип, жанагы энциклопедияны жазганда биринчи ошол Кыргызстандагы дары чөп Кыргызстандын кайсы жерлеринде өсөт, региондордун кайсы аймактарында өсөт, алардын негизги колдонулуш потенциалы канча, анан кийин ушулар изилденген жокпу деген сыяктуу басып коесуз. Кыргызстандын бальзамы биргеске бренд эле да. Анан бүгүнкү күндө ошол бальзам өндүрүшүн дагы баягы виза катары бетибизге кармап барчу элек го, каяка сүйүнөр көтөрүп барсак. Эми бул жерде Арстанбек агай менен мен дагы көп аңгемелешкен жайым бар. Ал кишинин айрым дары чөптөрүнүн
колдонгон да жагы бар. Ой, сен қан тамдың қан басымың көтеріліп кетсе, момын іч, деген ал үшін чөптерден ішкен жайым бар. Академияда чоң иштеп жүргөндө гениалдуулук, акылмандык жасаганда учурунда бирок ошол улантылбай калып, мамлекеттик деңгээлде ошол өндүрүш ишине салынган жок. космонавтика колдонгон азык-түлүк катары. Анан кийин азыр ошол Арстанбек агайдын жасап кеткен бальзамдын рецептурасы 3 түрдүү бальзамды чыгарып, Казакстанда чоң завод иштеп, жана сеттер аркылуу сатылып атат. Биздин Кыргызстанда да сатылып атат. 30 жылдын ичинде, эгемендик жылдардын ичинде Кыргызстандын тоолуу аймак 90% ашык жерибиз тоолуу. Кудайга шүгүр, суусу таза, абасы таза, мөңгүлөрүбүз таза, баары жогу таза. Ал жерде өскөн өсүмдүктөрдүн баардыгын изилдеп, дарылык касиети барларды өзүнчө изилдеген ушул нерсе болот. Бул жердеги эң башкы нерсе, мисалы үчүн 15-жылы августтун 13-14 августта Сайлалы ташка чыктым. Чоң кыргыз-түрк экспедициясын уюштуруп, 10 чакты киши. Ошондо мен мөңгүдөн казармандагы мөңгүдөн Сайлалы ташка 7 километр ат менен чыгат экенбиз. Ошол жерге чыгып баратканда мөңгү эреген жеринде кымыздык, дагы башка өсүмдүктөр чыгып атат. Козу булактар, анан баягы биз согон деген жапайы пияз, жөн эле буудай талаада буудай айдаганда. Ошо сиз айтып аткан өсүмдүктөрдүн баарыча, маселен, огороддогу өстүргөн тиги алма өрүгүнгө караганда, жана ит мурундун баасы өйдө отпайбы, помидор, бадыранга караганда, ошол жаратылыш ресурс, мындай айтканда, жер үстүндө каймактап жаткан ген байлыктар, ошо ресурстар жатат да. Ага болбой жердин алдындагы ген байлыкка көзүбүз кызарып атат. Эми деген ата бабаларыбыздан мурас калган журтубузда, жерибизде болгон мүмкүнчүлүктөрдүн бар болгон нерселердин баарын эл журтубуздун келечеги үчүн, элибиздин бакубат жашоосу үчүн, мамлекетибиздин туруктуулугу үчүн колдонуш керек. Мисалы үчүн, дары чөптөр келгенде. 2 күн мурда эле Кытайга кыргыз депутаттар барып келген экен. Биздин тиги сессияда айтып атат. Нуржигит Кадырбеков деген депутатыбыз. 1 килограмм Кытайда дары чөптөр канча миң, 20-30 миң доллар экен деп айтып атат. Эми бизде деген андай чөптөр жайнап атпайбы? Мисалы үчүн мына жерде өткөн жылы гезиттерден көрдүм, эндик. Кыргыздын керемет сөзү бар. Упай эндиги жок туруп, кызы сулуу кыргыздын дейт. Анан кийин ошол элдик адамдар косметикада колдонгондору, ак кодол, муу коргошун, алтырсын жана ит уйгак барбы? Ит уйгактар булардын баардык кумуштары чычыр канаттын сайсайда жатат. Чычыр канаттын майы кандай кымбат уйгак? Ошол уйгак рак ооруларын дарылаганга чоң касиети бар экен. Эми бул конференцияны өткөргөн негизги максат муну ошол акчалуу чет элдиктерге таштап койбой, бул мамлекеттик деңгээлдеги программа алып, аларды илим жагынан изилдөөсүн жүргүзүп, ошонун өндүрүштө жана медицина колдонуусун колго алып, ошолорду жолго сала турган адистерди даярдап, булардын келечегинде Кыргызстандын бюджетинин эң көлөмдүү бир бөлүгүн толуктай турган мүмкүнчүлүк. Биз ошол мүмкүнчүлүк мененчи канча миграция агымын токтотот элек. Фармация өндүрүшү бул чек арага баш ийбеген мүмкүнчүлүк да. Себеби дары-дармектер экспорттоодо Кыргызстан үчүн бул бирден бир чоң мүмкүнчүлүк болот. Менимче ошол конференциянын натыйжасында сунуш кылышты баары жогу. Буларды деп Кыргызстанда өрнөк катары колдонушубуз керек. Мен Андижанга барып келдим март айында. Андижанда мамлекеттик деңгээлде колго алынып, мисалы үчүн дары чөптөрдүн көпчүлүктөрүн биз экология, тазалыкты тоолорду коргош үчүн алар Токой чарбасы деген кызмат барбы? Ошол жерде жүздөгөн гектар жерлерге дары чөптөрдү эгип атат. Эстер учурунда мисалы үчүн чүйдө
ысык көлдө сапкоздор бар эле. Ошолордун жанагы эфронос деген жүздөгөн миң долларды алып келген өзүн өзү камсыздаган жана хозур расчет деп коебуз го. Ошондой чарбаларыбыз бар болчу. Баардыгы жок болду. Эми мүмкүнчүлүк 90-жылдардын ортосунда Кореядан келип, Кореядагы жанагы Женшендин уругун биздин ысык көлдүн бир 40 соток жерине тигишти. Өзү 4 жылдын ичинде табигый шартта Кореяда Женшен 200 граммга чейин чоңойду. Анан кийин биздин ысык көлдөгү ошо 40 соток жерде 3 жылдын ичинде 3 килограммга жетти. Касиеттерин корейлер изилдеп көрсө, тигилердин касиетинен дагы мыкты касиеттер бар экен. Кем калышпаган анализдердин натыйжалары берип туруп. Анан эми биздин бир окуй бар эле да, жаратылыш ресурстарынын кызылдай акчаны пайданы көрүп эле, бирок ошону кантип аяр аздек мамиле менен жаратылышка зыян келтирбей өндүрүү жагын жолго бул жагында мен мындай чийди качты болуп изилдеп көрдүм, интернеттерден карап, анан кийин начальник управление деген жигиттер бар экен, ошолор менен телефондо сүйлөштүм. Телефондорун интернеттен таап алыпчы. Мисалы үчүн экология дегендердин иши жок экен. Министрликте ойлонуп да коюшпаптыр. Ал эми жаратылышты коргоо деген дагы министрлигибиз бар экен. Ал жерде лицензия берет экен жанагындай. Вот ошолордун баарын ойлонуп карабай эле академиянын илимпоздорунда дагы ошол академияда лицензия берген, уруксат берген жагдайлар бар экен. Мамлекеттин иши жок. Мамлекеттин иши жок дагы бир жагдайды эске алайын. Мен студент кезде сиз да билип калдыңыз бекен, пенсиядагы орус кемпирлери көчө бурс-бурстарда эле чөп дарларды сатып отурчу. Мен ошолорду кантип терип келгенде көрсүм. Бул Бишкек чүйдүн борборундағы айдарга автобустар менен барып эле баштык үчтүк кылып үйүп келип эле, анан аларды сорттоп пургатып эле анан көчөдө сатып отурчу да. Ал Кыргыздын карлары антип чөп жардан пайда көрөм деген жок, огородун чукулап отурчу. Анан биз ошол жаратылыштагы чачылып жаткан байлыкты үнөмдүү пайдаланып атпай кетебиз. Эми мына конференцияда мен ошол элдик дары чөптөрдү иштеген дарыгерлерди чакырып сүйлөдүм. Bir врач өз алдынча 2 китеп чыгарды. Дары чөптөрдүн сүрөттөрү менен үйрөнгөндө. Авазбек Шералиев деген мырза. Маалыматтар абдан жакшы. Ошондо жанагы Дүйшөнбек Чомоев деген аксакал. Биздин дарыгер болуп Закирбек Комушчунун атасы. Ал кишинин 2 китебин чыгарыптыр аркасынан. Эл деген билет, эл деген колдонуп келет. Максат мамлекет колдонсун. Мамлекеттин бюджетине акча түшсүн. Табиятыбызды коргойлук. Ошону Кудай буйруса ошол кол коюп беришти. Мен азыр даярдап атам. Эми каникул тигинде отпускалар башталып калды. Өзүндө биздин мамлекеттин башчыларына ошол кагаздарды сунайын деп атам. Эми сизге соңку сөзүм болсун. Экология маселеси баарыбызды тынчсыздандырып турган Бишкек жөн ышка толуп калды. Анан биз канткенде жаратылыш менен мамыр жумур жашай алабыз да. Ошол киндигибизди кантип үзүп албай жашайбыз. Жер элебизге зыян келтирбей. Эми ата замандан бери биз табият менен кошо жашаган элбиз. Илгерки кыргыз менен азыркы кыргыздын бир нерсесин айтайын. Мен Алтай Республикасында Катын деген дарыяда бир көп асма көпөрө бар. Дарыя чоң. Анан биз өтүп баратып, мен Нурдин Усеев менен Негизбек Шабданалиев деген окуучуларым артта калып, түрктөр да бар эле. Анан ортосуна барганда монтип кыймылдап барат экен, машина өткөн. Асма көпөрө. Аны мен кыйкырып калдым. "Ай, Нурдин, өткүлө тезирээк" деп кыйкырсам, менин жанымда турган Алтай кыз айтат. Кыйкырбаңыз. Суунун ээзи де. Суунун ээзи ойгонот, ачууланат. Ойгоп коюш керек. Мына күндө аяр мамиле болгон да, бизде да болду. Мен биз жайлоого көчүп бара жатканда, атам Болдокмат ал деген абдан акылуу менен чоң атам бар эле. Ошол киши кыядан өтүп жогору бара жатканда жолдун ортосуна таш түшүп калса, өгүз сооп, ошол жерге түшүп тик монда кыя жок.
жолдун ортосуна түшүп калган ташты алып чекесине коюп Соғышта арттан келаткан Анан кырсыкка учурашы мүмкүн да, ал ташты алып кетпесе. эми бул биздин элде мунун өрнөктөрү аябай көп. Ошондуктан табиятыбызга ата бабаларыбыз кандай аяр мамиле кылып, ошол аярлыгынын чегинде колдонуп пайдаланып жаныбы алып келсе, биз да ошол жака өтүшүбүз керек. Биз да бала күнүбүздөн бир жактан бир жака көчүп атканда атабыз, эне атабыз какшап каларды. Келер журтунан кетер журтун таза болсун деп тазалап кетчүбүз. Тазалап кетчү да кону. Пайдаланчы, элгечи жаратылышка жырткычтай мамиле кылган адатыбызды качан коебуз? Бейиштей жерде таштанды калтырганыбызды качан коебуз? Сиз ошону эмне кылып жыйынтыктайсыз? Айтыңызчы, элдин кулагына куюп аксакалдык сөз. Айланайын элим, журтубузду, керемет журтубузду аталарыбыз мурас калтырганбыз. Бүгүн 32-жылга баратат, эгемен мамлекет болдук. Мамлекетибиздин ыйыктыгы чексиз. Мамлекетибиз болгондо гана биз өнүгөбүз. А мамлекеттин өнүгүшү үчүн эл бакубат болуш керек, аң сезимдүү болуш керек. Табиятын ар бир кыргызстандык өзүнүн жашоосуна кам көрүш керек. Бала чакаларга үйрөтүш керек. Аталарыбыз баскан жол оңой жол эмес. Ошол жолдон тайбашыбыз керек. Азыркы дүйнөдөгү жакшы жаңылыктарга интеграция, байланышта болушубуз керек. Бирок кыргыздын өздүгүн эч качан унутпаш керек. Ошондо гана биз дүйнөнүн элинин ичинде өз ордубузду алабыз. Баягы эле унгучу коздай болуп ким эмне болуп коет экен деген заман өттү. Азыр биз оолдун мүчөсү болгон туруктуу мамлекетпиз, туруктуу элбиз. Ошондуктан илим менен билимге кенен жол ачып, ата бабаларыбыздын наркын, каадасын, салтын колдонгон, бирок бүгүнкүнүн билимине суурулган кыргыздарды тарбиялашыбыз керек. Ошондо гана биздин келечегибиз болот. Урбаттуу мекендеш көрүүчү, мына карнын кебин капкасал белгилүү түрколог, окумуштуу Кадыралы Коңкобаевдин айткан кеби бул бекер айтылып аткан жок. Мекенибизге аяр, абай мамиле кылалы. Барыңыздарга тынчтык, жерибизге, мекенибизге ошол бейпилдик каалайбыз. Жок, рахмат. Сизге рахмат.